Анда 3, 4, 5 ноябрда аба ырайынын кескин өзгөрүүрү күтүлүүдө. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Эфирдеги өзүктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиянын меймандары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Рыспек Жолдошбаев, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрттү алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сталбек Абдылдаулы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгач айтсаңыз, ушул туруксуз аба ырайы канча убакыт кармалат жана кандай кесепеттери болот? Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиги билдиргендей, 3 ноябрдан баштап 7 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы боюнча билдирүү таркатууда. 3 ноябрда кээ бир райондордо, кээ бир аймактарда, ал эми 4-5 ноябрда көптөгөн тоолуу аймактарда кардын жаашы, ал эми калган дыйканчылык аймактарында жамгырдын жаашы күтүлүүдө. Бул жерде абанын температурасынын кезигин өзгөрүшү бул нарын аймактарында минус 13 градустан 18 градуска чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Ал эми Чүй Талас өрөөнүндө 1 градустан 6 градуска чейин плюс күтүлүүдө. Кандай кесепеттери болот? Бул жерде биз алдын алуу иретинде тиешелүү өзүңүз жогоруда айтып кеткен шашкыч кызматтардын бардыгына билдирүүлөр жөнөттүк. Ошондой эле мобилдик операторлор аркылуу калкка алдын алуу боюнча шашкыч билдирүүлөрдү жөнөттүк. Адатта аба ырайынын кескин өзгөрүшү өзгөчө бир жолдордогу тыгынды, ашуулардагы бир кыйынчылыктарды жаратат эмеспи? Буга карата кандай алдын ала чаралар көрүлүп жатат? Туура айтасыз, негизи аба ырайынын кескин өзгөргөндө бул негизинен биздин Кыргыз өлкөсүндөгү стратегиялык жолдор ашуулары менен бул өзгөчө Бишкек-Ош багыттары, ошондой эле Сары Таш, Эркештам, Чаткал, Ала Бука, Канышкая жолдорунда ашууларында сөзсүз жол тыгындары пайда болот. Бул жол тыгындарын алдын алуу максатында биз айдоочуларга ушул эмеден пайдаланып кайрылып кетмекпиз. Автоунааларды кышкы даярдыкка өткөрүп, кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырып, ошондой эле биринчи керек болгон предметтерди өзү менен алып жүрүүсүн кайрылып суранып кетер элек. Мындан тышкары эми кар калың жааган жайлоолорду дагы байланыш кыйындайт эмеспи? Мисалы өткөн жолку кар жааганда Жалал Абадтын жайлоосуна малчылардын түшүү кыйын болду да. Ушундай абал эгер жаралса, кандай чаралар көрүлөт? Туура айтасыздар, себеби бизде ушул жылдын 30 сентябрдын акырында биринчи кар жаап тоолорго. Буга чейин жайлоодон түшө элек малчыларыбызга бир топ кыйынчылыктарды алып келди. Ал эми ошол кыйынчылык менен азыркы көптөгөн жайлоолордон малчыларыбыз ылдый түшүп, азыркы кыштоолоруна жакын жерде жайгашууда. Биздин 112 бирдиктүү маалымат кызматы аркылуу ушундай кандайдыр бир катаал окуяларга туш болгон жарандарга биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Бул боюнча биздин аймактык өрт куткаруу кызматтары, ошондой эле башка шашкыч кызматтардын жардамы менен сөзсүз түрдө биринчи жардам берилет. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен өрт кырсыгы дагы чыгат эмеспи? Себеби көпчүлүк киши даяр болбойт. Анан ушундай өрт кырсыгы чыккан маалга карата кандай чаралар көрүлөт? Эми биз айтып өтсөк, мына үстүбүздөгү 2017 жылдын 10 ай ичинде 3729 өрт кырсыгы катталды. Мунун ичинен ошол 193 өрт кырсыгы ушул кышкы даярдыктан келип чыкканда, мисалы үйдө мештерди туура эмес колдонуудан келип чыккан өрттөрдө биздин эми айтып кетсек, ушул учурдан пайдаланып, ушул кышкыга даярдануу максатында мештерди өз убагында тазалап туруу керек да, жана көөлөрүн тазалап, атайын кызмат өткөзгөн организациялар бар, ошолорду чакырып, ичин тазалап, өз убагында актап, эч кандай бир баягы угарный газ чыкпаш үчүн баарын тазалап, астына предтопочный лист деп коет, ошону 50-70 размердеги кадап, анан ошол мештин жанына эч качан 1,5-2 метр алыстыкка күйүүчү материалдарды сактоо сунуштайт элек да. Анан өзүңүздөр билгендей, бул Кыргызстандын ичинде болгон өрттөрдүн 5,2% ушул именно ошо кышкы мезгилде келип чыгат да. Анан азыркы маалда биздин элдер даяр болбогондуктан биринчи от жакпастан көбүнчөсү электр жылыткычтарын колдонот. Ошо электр жылыткычтарын колдонуудан да көп өрттүн себептери келип чыгат да. Анткени баягы орусча айтканда кустарное производство деп коет, колдоо жасалган электр жабдууларын колдонуп атышат. Ошолорду колдонбоого биз чакырып кетебиз.
Деги эле өзгөчө кырдаал учурунда кышка карата болобу өзгөчө кырдаалга министрликтин жабдыктары, шаймандары жетиштүүбү? Биздин азыркы убакта министрликтин баардык аймактык түзүмдүк куткаруу кызматтары кышкыга даярдыктар боюнча тиешелүү буйруктар берилип, кышкыга өткөрүлдү. Бул жерден белгилеп кетчү, биздин автоунааларыбыз, атайын автоунаалардын кышка даярдыгы өттү. Ошондой эле өздүк курамдын кышка даярдыктары өтүп, бул боюнча даярдык жумуштарынын баардыгы көрүлүүдө. Демек жетиштүү деп айтсак болот. Жетиштүү деп айтсак болот. Ал эми өрт кызматында кандай даярдыктар көрүлүп атат? Биздики ошол жалпы эле биздики бир министрлик болгондуктан баардыгы тең ошо кышкы даярдыкка барышты бизде даярбыз деп айтсак болот. Биздики өзүңүздөр билесиздер, ошо өрттөн сактоо куткаруу кызматы көчүрмөн даярдыкта күн сайын иш алып барып келет да. Эми көрөрмандарга кайрылуңуздар ошол өзгөчө кырдаалдарга. Учурдан пайдаланып кайрылып кетет элек. Биздин жарандарыбызга астыда кыш келип атат, ар дайым узак сапарга чыгууда, айрыкча ушу тоолуу аймактарга ашуулар аркылуу чыкканда ар дайым даярданып, кам көрүп чыгуусун каалайт элек. Анан ошондой эле жолдо жүрүү эрежелерин биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген шашырыш билдирүүлөргө, чектөө аралыктарына туура түшүнүп, туура мамиле жасап, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн камсыз көрүүнү биз суранып кайрылып кетет элек. Сизде барбы? Эми бизде айтып кетчү нерсе эмне дейбиз? Мына кыш келе атат. Баардык жарандарга биз чакырат элек, ошол үйдө өздөрүнүн мештерин, жанагы электр жабдууларын алдын алып, бир сыйра текшерип, өрттү болтурбоо жол максатында иштерди алып барышты депчи. Андан сырткары биздин өрттүн алдын алуу бөлүмчөлөр бар, атайын ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу бөлүктөрүнүн арасында. Ошолордун офицерлери азыр ушул күндө кварталдык комитеттер менен, жана айыл өкмөттөрү менен биргеликте иш алып барып атат, түшүндүрүү иштери боюнча. Андан сырткары ушундай эле телевидениени колдонуу менен ар кандай гезит беттерине макалалар жарыялоо менен биз аракеттенип атабыз. Эл тилге ушул өрт болдурбоо үчүн кандай иштерди алып барыш керек экен. Чара көрүү боюнча. Анда убактыңыздарды бөлүп, бүгүн келип маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин темабыз алдыда болуучу туруксуз аба ырайына карата даярдык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин иш аракети тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү студиянын меймандары Рыспек Жолдошбаев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү, жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрттү алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сталбек Абдылда уулу болду. Ала То 24 каналынан алыстабаңыздар.